Бүгін парламенттик жыйында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналыштарын түз ободо көрсөтүү боюнча маселе көтөрүлдү. Анда коомчулукка парламент жыйынын түз берип жаткан Пирамида телеканалынын жетекчилиги тарабынан каналга дагы кошумча 6 миллион сом бөлүп берүү өтүнүчү менен кайрылуусу айрым депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Эмне себептен 6 миллион да? Мына 4 миллион жетип аткан болсо, өткөндө 17-жылдан бери алып аткан болсо, кайрылы 6 миллион. Бұл қаржы министрлігінің орынбасарга да силер ушундай бөлүп аткан акчаларды бір расчетун алып, эмне үчүн кетип бартат бул деген силерде расчет барбы? Же бюджеттен эле бул ушул 6 миллион керек деселер силер макулдуң ары бере бересиңер мында бөлүпчү? Жок, ар бир суралып аткан суммага биз эсептер менен келишет, биз карайбыз, толук карагандан кийин гана каржылоо болот. Андай болбойт. Мына чынын айтканда биз ушул жерден бул бюджеттин акчасын сарамжалдуу пайдалана албайбыз да. Эч качан ошол келсе мисалыга акча каражат ушунча акча каражат керек деселе биз эсебин албайбыз анычы. Ушул керек экен деп туруп эле биз бере беребиз да ушинтипчи. Ошого көңүл буруш керек. Мына музейдин дагы ремонтуна ушунча акча каражат керек деди эле бөлүп берилди. Аягында эмне болуп чыкты? Ошондуктан ушундай берип атканда каржы министрлиги караш керек, буну эсептеп чыгыш керек. Сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек бул бюджеттин акчасынчы. Мына азыр 4 миллион жетип аткан эми азыр кайра жетпей жатат, бизге дагы кайра кошумча 6 миллион акча каражат кошуп бериле деп алып келип атат эми. Биз билбейбиз да кайда кетет бул 6 миллион акча каражаты. Мамлекеттик деп эсептелген Пирамида каналына буга чейин бюджеттен 4 миллион сом бөлүнүп келсе, бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеште чагылдырууда жалпысынан 10 кызматкер иш алып барат. Ал эми депутат Улан Примов каналдын алдыга карай умтулуусу жок, өсүү деңгээли төмөн экендигин билдирди. Сиздер Жогорку Кеңештен келечекте ушунча каражат алып атасыздар. Мына бүгүнкү күнү палатанын отурумун түз чагылдырып атасыздар. Комитеттин отурумдарын сиздер качан чагылдырасыздар? Сиздерде ушундай план барбы? Рахмат, Улан Бердибаевич. Азыр биз пресс-служба менен иш жүргүзүп атабыз. Эгерде алардын техникасы баягы даяр боло турган болсо, комитеттерди чагылдырууга, биз комитетти чагылдырууга даярбыз. Бул суроону былтыркы жылы да ушул маалда бергенбиз. Дегенде былтырда ушул маалда келишип, кошумча акча каражат Пирамида сурап, биз кошумча макулдугубузду берип каржылап бергенбиз, ошондо да ушул жоопту укканбыз. Азыр деле ошол жооп. Демек сиздерде кандайдыр бир алдыга умтулуу, кандайдыр бир Жогорку Кеңештин ишин чагылдырууда тиешелүү деңгээлде иш жүрүп аткан жок. Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары үчүн жыл сайын 9 миллион доллардан ашык акча бөлүнөт. Андыктан 4 миллион сомду берип коюу ашыктык кылбастыгын жана буга чейинки көтөрүлгөн маселелерде телеканалдарды сатылышына өзүбүз каршы чыкканбыз, эми каражат бөлүп берүүдө качып жатабыз деп депутат Дастан Бекешев өз оюн кошумчалады. Ошондо бизде 634 миллион сом бул массалык маалымат каражаттар мамлекеттин эсебинен алышат. Бул жерде эми 4 миллион сом дегенде өтө эконом кылабыз да. Эмнеге ошону биз айткан жокпуз бюджетти бекиткенде? Премьер-министрге айтсам бул кеңеш керек, мен өзүм чече албайм го деп ушуну айтып калды да. Эми мен ойлойм биз аны чече албасак, премьер-министр чече албаса, анда давайте президент менен сүйлөшөлү, президент чечип берсин ошол маселени. Массалык маалымат каражаттар негизи көп эле болуп калды мамлекетте. Сатыш керек, 5-чи каналды сатайлы деп ушундай мыйзамды долбоорду чыгарсам, силер жок деп, наоборот, каршы бердиңер көбүнчө. Сатылбай калдык, эми мамлекеттин эсебинен акчаны ала берет, как положено. Эми давайте Пирамиданы дагы багайлы. Айкын үчүн, ачык үчүн ушундай төлөш керек. Бекер эчтеке болбойт. Жогорку Кеңешти түз ободо чагылдырып жаткан канал үчүн бөлүп берип коелу дегендер да болуп, жетекчилик тарабына дагы каналдын ийгилик жаратуусу эмгектенүүсүн өтүндү. Жыйынтыгында парламент тарабынан жактырылды. Айтурган Жапаркулова, Канмет Биримкулов, Next TV.